Баткен районуна караштуу Газ орто мектебинде мигранттардын үй бүлөсүнөн 32 окуучу билим алышат. Балдар биздин келечегибиз деген аталыштагы акция Кирбен алкагында аталган. Мектепте форум театр уюштурулду. Форум театрда жаш өспүрүмдөрдүн ата-эне балдары менен болуш керек. Акчанын баары айылда деген ойлорун чагылдырган, сахналаштырган көрүнүштөр бардык көйгөйлүү маселелерди чагылдырып, көпчүлүктүн копулуна толду. Атам качан акча салам деген, акчаны салбайт. Атамдан силерге ушинтип таштап кеткен. Алар менен, ал окуучулар менен байланышып турам, мектепте баарлашып турам, үйлөрүнө барып сүйлөшүп, ошо кимдин карамагында калса, ошолор менен байланышып, жашоо шарттары менен таанышып турам. Анан азыр өзүңүздөр ушул көрүнүштү көрдүңүздөр. Сиздердин келишиңиздерге ушул көрүнүштү аткардык. Көрүнүш жакшы болуп өттү. Иш-чаранын кийинки бөлүгүндө Баткен райондук социалдык жактан коргоо башкармалыгынын үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүм башчысы Эгемберди Абыловго мектеп окуучулары Россияга кеткен ата-энелер балдарын бирөөгө официалдуу документтештирип калтырбаса чек ара өткөрмө пункттарынан өткөрбөй койсо болобу деген сыяктуу жүйөлүү суроолорду берип, өз суроолоруна жоопторду алышты. Бүгүнкү чаршы өтө сонун болду. Негизинен балдарга тарбия берүүдө ата-эненин ролу чоң экен. Анан кантсе ата-эне мээрими өтө маанилүү ролду ойнойт экен. Ошондой эле биздин жаш балдар дагы ошондой эле. Азыр бизде 3 жаштан эле таштап кетип атышат. Мында баланын өзүдө мээрим азаят. Ата-энеге болгон биринчиден. Анан негизинен ата-эне дайыма баланын жанында болуп, балга тарбия бергени жакшы. Бул акция Кирбени биргелешип башкаруу программасынын колдоосунда Баткен облусунун Баткен жана Лейлик райондорунда ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого көмөктөшүү долбоору алкагында уюштурулуп, Даан Азат коомдук фонду жана Активист коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылууда. Жибек Абдуллабаева, Бекмурат Жакыпжан уулу, Салам медиа.